Не төгүп атасыз баке бияка? Мына могу ич майдын бардыгы мына. Көрүнүштү көрсөтүп койсуз мага. Бишкек шаарында таштанды уруксат берилбеген жерге таштаган жарандарды аныктоо иштери уланууда. Протокол жазып бересиздерби? Мемлекет чыгууга кайсы мен мусорго салам да мусорго. Иштериңиз турбайбы жана? Ошолорду бошотуп туруп анан мен тартып калгам дейт. Паспортун берип коюңуз бизге. Мен паспортум жанымда жок да. Месароша Кеминский көчөсүндө белгисиз жаран мал калдыктарын тиричилик таштандылары үчүн коюлган атайын контейнерге таштаганы тууралуу кайрылуу түшкөн. Номер 15 МАПтын көмөгү менен бул эреже бузган жаранды өздүгү такталды. Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык инспекциянын улук инспектору ич агарындарды, жаныбар калдыктарды мусорный бакка кыргызып турбайсызбы? Мен буга коробканы көрдүм го. Айт мен бачогумду кара коробка түшүп атам мен. Жок, аны аларды ал жака таштаган болбойт, андай таштамагычы. Жок. Бул өзүнчө полигонго апарып ташташ керек. Жок. Ал жаныбардын калдыктарын яка кырыткан болбойт беке. Жок. Футболго эле каралган. Тасыйт бул деген жарандарга мына сен неприятный адамдар экен. Жыт билесиздер андай экен, жыттанганчы. Тасыганда аябай жаман да. ДНЖ аттуу шаар тургуну болуп чыкты. Бул жаранга Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 115 беренесинин 1-бөлүгү боюнча 5500 сомго айыппул салынды. Баке, экинчи кайталган сиз жанакай жерлердичи. Бул көрүнүш видео тарса биз табып чарасын көрүп берип атабыз. Атайын полигонго апарып ташташ керек беке, атайын таштандылар ушундай жаныбар калдыктарын